Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлагы жана диний тарбиясы жөнүндө концепциясына ылайык жана ошондой эле мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында Надырбек Шамырзаев атындагы Ош облустук Куурчак театры мектеп окуучуларына Чокчолой Баатыр аталыштагы спектаклди коюшту. Надырбек Шамырзаев атындагы Ош облустук Куурчак театры бул атайын тил комиссиясы жагынан бизге кыргыз тил мамлекетин өнүктүрүү багытында каралган акчанын негизинде биз ушул спектакльди чыгарганбыз, Чокчолой Баатыр деген спектакльди. Ошол спектакльди биз комиссияга тапшырып, андан өткөндүгүнө байланыштуу мына бүгүн биринчи жолу ошо Ош шаарындагы Ломоносов атындагы мектептеги балдар менен баардыгын алып келип бекер тилди өнүктүрүү, кыргыз тилин өнүктүрүү жана кыргыз жананын таануу багытындагы иш-чара өткөргөн турабыз. Башталгыч класстын окуучуларына мамлекеттик тилде акысыз коюлуп жаткан бул жакшы саамалык Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы тарабынан сунушталып жана ошондой эле каржыланган. Чокчолой Баатыр деген баарыбызга белгилүү жомогубузга биз ортоктош болуп отурабыз. Мына бул дагы бүгүнкү күндөгү ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү ошол программага киргизилген бир чоң долбоордун бирөө болуп эсептелет. Маданият министрлиги тарабынан бүгүнкү күндө ушундай иш-чараларды абдан бир жогорку деңгээлде уюштуруп, мына жерлерде баардык биздин республиканын аймактарындагы баардык театрларда, Куурчак театрларында мына ушундай иш-чаралар тынымсыз өткөрүлүп жаткандыгын баса белгилеп айтсак болот. Сиз көрүп турган жомок сахнадагы заманбап жасалгалоо, актерлордун мыкты чеберчилиги жана кооз костюмдар менен гана коштолбостон, бул сахналык көрүнүштүн балдар үчүн тарбиялык мааниси да чоң экендигин Куурчак театрдын көркөм жетекчиси баса белгиледи. Сатыбалды Кадыров автору, драматург, жазуучу агайыбыз экен. Ошол агайыбыздын Чокчолой Баатыр спектаклин биз атай ушул биздин кичинекей жаш муундагы келечектин ээлерине, көрүүчүлөрүбүзгө тарбиялык мааниси жакшы экен деп ушул көркөм кеңеш анализдегенден анан ушу көрүүчүлөргө тартуулап атабыз да. Бул жомоктун немеси балдарды эң биринчи ошол баягы улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо жана достук, анан жаратылышка биздин ушул кыргыз элибиздин баягы жомокторунун ушул элге көбүрөөк биздин жаш муундарга сиңирүү максатында ушул жомокту тандап алдык да. Мындай иш-чаралардын өтүп турушу келечек муундарынын тилибизде маданиятыбызды сүйүүгө жана өнүктүрүүгө тарбиялаары бышык. Аталган иш-чара мындан ары облустун билим берүү мекемелеринде жана район борборлорунда жайылтылмакчы. Эй, бул токойдун ээсибиз каалагандай жашаган. Дүрөсү кайсы алпы күп, көзүбүзгө илбеген.